Ассаламу алейкум. Бүгін бір жаңы рубриканы баштағым келіп отырады. Мен оқыған китеп деп атасақ болот, же бір китептің баяны деп атасақ болот. Негізі китепті оқыған сайын біреу айтып беріп тұрыш керек. Не себептен дегенде, біріншіден өзің есіңде қалады, екіншіден китептің жаңы жақтары, жаңы сырлар ашылады. Ошондой эле башкалардын китеп окуусуна кызыгуусу пайда болсо себеп болосуң. Андан дагы китеп окуган мүмкүнчүлүгү болбогон адамдарга ошол китептин кыскача мазмунун айтып, ошол китеп менен тааныстырып койгонго мүмкүнчүлүк болот эмеспи? Жакшылыкты бөлүшсөң көбөйөт деп коет. Мен бүгүн сиздер менен бир окуган китебим жөнүндө бөлүшөйүн дедим. Негизи Андерсон сыяктуу, Самюэл Маршак сыяктуу, же болбосо Экспиру сыяктуу чет өлкөлүк балдар адабиятынын дөшаларын айтып жүрөбүз. Бирок ошондой энерал деңгээлге көтөрүлгөн эң сонун чыгармалар жазган балдар жазуучулары бизде деле бар. Мына мисалы ошолордун бири Шүкүрбек Бейшеналиев атабыз. Шүкүрбек Бейшеналиев атабыздын мен азыр силерге айтып бере турган китебинин аты Мүйүздү козу. Бул китеп жөнүндө бир кыскача кызыктуу факт айтайын. Бул китеп көптөгөн чет өлкөлүк тилдерге которулган. Ошо мезгилде деле Советтер Союзу учурунда деле Мүйүздү козуну көптөгөн чет өлкөлүк жаш балдар окушуп, Шүкүрбек Бейшеналиевдин өзүнө кат жазып турчу экен. Ошондой кадыр баркы болгон чыгарманы алигиче өзүбүз билбегенибиз өкүнүчтүү. Баары бир балдар адабияты жаатында өзүбүздүн китептерди окуганыбыз маанилүү. Анткени ашказанга көнгөн тамакты берсең сиңимдүү болот дейт. Кыргыздын балдарына деле, кыргыздын этнопедагогикасын, ошондой эле нукура маданиятка сугарылган тарбиясын берүү абдан маанилүү. Мүйүздү козуда аз эле каармандар. Бакир деген чабандын үй бүлөсү, анын кичинекей Азиз деген баласы бар. Бул жалгыз уул болот. Ошон үчүн апасы жанында алып калышты каалайт. Атасы мен менен кой кайтарсын дейт. Бирок кичинекей баланы талаага жиберсем, балам сууктап калат, кырстап калат деп коркуп апасы жибербейт. Ошондой экөө урушуп талашпастан чечкен бир. Бул да тарбия да. Баланы ортого коелу, кимибизге келсе, ошобуздун сөзүбүз аткарылсын дегени бул аябай үй бүлөдөгү маселени ынтымак менен чечүүгө жол көрсөткөн сонун тарбия. Ортого коет, бала атаны тандайт. Ошондогу атанын сөзүн караңыз. Уулума мал кайтарганды үйрөтөм. Карыганча энесинин эмчегин эп үйдө отурган уят эмеспи? Чындап эле эркек эл менен дейт. Аял эр менен деген сөз бар. Эркектин жаш кезинен баштап элге аралашканы, эшикке чыкканы, талаа түздү көргөнү бул эң сонун тарбия экени ушул жерден эле башталат да. Анан баланын балалык ою, баланын балалык кыялдары, балалык таасирлерди окумуш берилген. Карасаңыз, тоолор алыстан караганда жаш балага басып калчудай сүрдү көрүнөт экен да. Бирок ошол тоолорго жетип, баса келсең, кыя бассаң, тескерисинче сонун нерсе экен, басып калбайт экен, капталдай бассаң бир бийик, керемет нерсе экен деген таасирлерин, фантазияларын дагы сонун берген да. Анан кетип атып ата жөн кетпей, баласы менен баарлашып кеткен жерин карасаңыз. Биз бала менен машинада кетип атсак деле дулдуйуп кете беребиз. Же музыка угабыз, же радио угабыз. Бирок бала менен кетип атканда эч качан унчукпай кетпеш керек. Карасаңыз, кичинекей балага бул карагай, бул кайың, бул болсо арча, шилби, четин деп сөздү үйрөтүп кетип атат. Ошенткен сайын бала дүйнөнү тааныйт, сөз байлыгы көбөйөт, сөз байлыгы көбөйгөн сайын ой чабыт деген аят, кийин жашашы да жеңил болот, ийгиликке жетиши да жеңил болот. Диалогторду окумушта жаш баланы эркелетип аткан мезгилде апасы айтып атат: "Жаш бала суудай, колуңдан түшүп кетпесин" деп. Анан дагы бир сөздү үйрөнүп ушул жерде: "Жалгыздын жаны бек болот" деп атасы ага да моюн бербей атат. Бала ошондой эле эркек балага ушундай мамиленин болгону абдан маанилүү. Анан бул суу, бул шаркыратма десе, бала сурап атат: "Суу деп эдиңизби? Шаркыратмабы же суубу?" деп. Шаркырап акканы үчүн, бийиктен түшкөн үчүн шаркыратма деп түшүндүргөн жери дагы бала менен баарлашуунун бир өрнөгүн көрсөтөт. Анан ар бир бала өзүнүн чоңойгонун көрсөткүсү келет экен да. Кой кайтарып жүрүп, атама чоңойгонду өзүмдүн чоңойгонумду көрсөтөм, өзүм койду тосом деп барып, ошол жердеги бир боз ирик бар да. Ирик деп билесиздер да, эми кочкорго чейинки эркек деп айтсак болот, койдун эркеги. Ошол тээп коюп, анан балтыры жаракат алат да. Балтыры жаракат алганда апасы бака жалбырак терип келип, ошол жаратты жаап, ошол жаратты дарылап атат. Бул элдик медицинанын бир өзүнчө булагы, элдик медицинанын көрсөткүчү болуп саналат. Анан дарыгерге алып барат баланы. Дарыгерге алып барганда, "Сени дарыгерге алып барам" деп коркутпайт да, анткени ар бир бала дарыгерден коркот экен да. Уколдон коркот экен. Дары бергенден коркот экен. Ошон үчүн адегенде дүкөнгө барып жакшынакай кийимдерди алып туруп, анан дарыгерге барып айтып атпайбы: "Баламды кийиндирели, кийимин алмаштыралы" деп. Бала ойлойт экен, мен кийимди алмаштырат экен деп, дарыгердин алдында коркпостон жатып берет, ою башкада болот. Бирок аны чечиндирип туруп, чындыгында дарыгер анын жаратын
дарылайт да. Бул дагы элдик медицинанын жаш балага жылуу жумшак мамиле кылуу менен дарылаштын жакшы бир жолун үйрөтөт. Дагы бир элдик медицинанын ушул жерде бир маалыматын алдым. Эттүү күчтүү тамак жараатты ырбатат дейт. Чындап эле биз муну билбейт экенбиз. Эгерде адамда бир жарат боло турган болсо эттүү күчтүү тамак жегенге болбойт экен. Эгер жарат албаганда бул жерлерди көрөтпелем деп бала жакшылыкка жоруп атат. Позитивдүү ойлогонго үйрөтөт экен да. Мен ушул жака келип, дарыгердин алдында жатып, дарыланышка аргасыз болдум деп кайгырбастан, жарат алганым жакшы болуптур, болбосо мен бул жерлерди көрбөйт элем деп баланы сүйүнүп турган мезгили. Атасы кийин ошол анын балтырын жаралаган боз иректи дагы багындырып берейинби, өч алып берейинби деген жери бар. Өч алдырган ушул экен, боз иректи ага көндүрүп, анан миндирип коет экен да. Ал боз иректи минип алып, анан койлорду санаганды үйрөнөт. А дегенде 10 деле санаганды билсе, кийин 500гө чейин санаганды үйрөнүп атпайбы? Ошентип отуруп ал козу бакты. Атасы болсо аны шыктандырыш үчүн мелдешти. Мен жакшы багамбы же сен жакшы багасыңбы деп. Атайын кичинекей козуларды бөлүп берди. Ошолордун арасында бир ак козу болот. Ошону жакшы көрүп жүргөн мезгилде кичинекей, бирок мүйүзү бар козу көңүлүнө толуп калат. Бирок ал алсыз козу болот, арык козу болот. Ошого калпагына жем салып туруп берет да. Биз мисалы кийимиңе бир жаш баланын колу тийип кетсе, кээде урушуп коебуз. Кир кылдың эле, кир кылдың деп. Кара, жаныбарга болгон мээримди, махабатты караңыз. Өзүнүн калпагына жем салып алып туруп, ошол козуну багып атат, козуну семиртип атат. Ошол козу семирет, анан мүйүзү бардыгына байланыштуу мүйүзү жоктордун бардыгын сүзөт, бул балага жагат. Ар бир козуну сүздүрүп отуруп, аябай сүзөнөк козу болот. Ошентип ал жетилет, бышат. Ар бир козуну кубалай бергендиктен сүзүштүрө баштайт. Өзүнүн бир султан деген досу болот баланын. Ошол султандыкына барат дагы, кочкорумду алып чык сүзүштүрөм деп олтуруп, ал чоң кочкор болот. А баланын козусу болсо али жаш болгондугуна байланыштуу мүйүзү морт болуп, анан ошол сүзүшүүдө мүйүзүнөн айрылып калат да. Бул аябай аянычтуу эпизод экен. Чыгармада бар. Ушул эпизодко келгенде чыгарма бүткөндүгүнө байланыштуу англиялык бир кыз ушул чыгарманы улантыңызчы деп кат жазган экен авторго. Ошонун көңүлү менен кийин анан чыгарманы узартып жазган экен. Чыгарманын экинчи бөлүгү ошол козусу ооруп жаткан жерден башталат. Жайыттан алдырып келип, буламык берет. Элестетип көрсөңүз, чөп эмес, кура эмес, жем эмес, буламык берет, кадимки эле адамга берген. Ал такыр чөп жебей койгондо атасы баласынын көңүлүн чөгөрбөш үчүн сенин козуң намыстуу экен. Такыр эле жебейм дегенин жебейт экен, кылам дегенин кылат экен деп атат да. Бул такыр эле жебей койду, ушундай бир көкпет экен, союп коюш керек экен деген сөз жок такыр. Анткени ага кылган жаман мамиле баланын шагын сындырып коймок. Анан дарыгер келди, козу айыкты. Эми ошол козуга мүйүз чыгарууга да болот экен да. Дарыгердин айтымында ошол аракет болот. Анан мумия таап келиш керек деп ушул жерде дагы элдик медицинанын бир жакшы маалыматын алсаң болот. Анан атасы дем берип атат да, бармактайыңдан атаңды бучкактап, козу кочкорду бапестеп бакканга жараган медерим, кемелиңе толгондо калайык жүгүн көтөрүүгө жараарсың. Кыргызда бир сөз бар го, малын баккан элин багат, жубайын багат деген. Анан ошол жерде бир торгойду көрүп калат. Анан торгойдун сайраганын мен сага түшүндүрүп берем деп балага атасы айтып атат да. Түшүндүрүп берчи десе, торгойдун сайраган чечмелеш аркылуу баласына насаатын айтып атат. Торгой зикир чалды дейт. Сайраганын чечмелеп берди. Анан сен уулуңа мал кайтартканды, сөз төркүнүн үйрөт, жаратылыш сыраны үйрөт, окут, убайын көр деп айтып атат деп балага мындай дем берген жери бар да. Ошол эле мезгилде бул мотивация анан табиятка жоопкерчиликтүү мамилеге тарбиялайт деп эсептейм. Ошол караңыз, эми атасы болгону койчу. Койчу дегенде биз негедир мындай төмөнкү кесип катары ойлошубуз мүмкүн, бирок ал андай эмес. Ошончо койду тааныш, билиш оңой нерсе эмес, багыш оңой нерсе эмес. Бул да чоң илим. Карасаңыз, анын баласы айтып атат. Деги менин атам билбеген дүйнөдө эмне бар деп атат. Малдын оорусун өзү дарылайт. Ар бир койдун кыялын билет, өңүнөн тааныйт. Конуш, жайыт, кыш, жаз, тоо, өрөөн сырын эч кимден сурабайт. Бул айрым министр, айрым депутат, айрым бай, бий билбей турган илим. Ошону билгени үчүн баласы сыймыктанган жери. Эми караңыз, дарыгерге сыйгыр көрсөтүп мүйүз чыгарып бер дегени бул ошо мезгилдеги бир аз Кудайдан алыс атеисттик доор болгон. Ошон үчүн атайын жазылган болуш керек. Анткени дарыгер мүйүз чыгарып бере албайт. Бул жараткандын колундагы, жараткандын эркинде гана нерсе. Анан ошол жерде да туулган күн белгилеген эпизод бар. Бул дагы ошол заман үчүн жаңы бир маданиятты сиңирүүгө болгон аракет деп бааласа болот. Ошентип отуруп,
Анан чындап эле козуга мүйүз чыгат, ал жетилет, султандын кочкору менен кайра сүзүштүрүү болот. Ошол жерде султандын кочкорун жеңет. Эми жеңип бараткан мезгилде ателлер аралашып туруп, мына бир болду деп ынтымак менен бүтүрөт. Андан кийин дасторкон үстүндө чыгарма бүтөт. Бул жерде кек сактабагыла, ар бир нерсенин аягы жакшылык менен, ынтымак менен бүтсүн деген бир жакшы пасыл, жакшы бир чакырык бар деп эсептейм. Анан караңыздар, жаңы сөздөрдү үйрөндүк. Китеп окуган сайын жаңы сөздөрдү жазып алыңыздар. Болбосо сөз байлык кеңейбейт. Окудуң, унутуп калдың, андан эмне пайда? Мына ээрдин кашына жаздыкты бокчо байлап, аттын шайбырын чыгарып деп атат. Шайбыр менен бокчо байлап дегенди көп адамдар түшүнбөшүнө мен көзүм жетет. Олжо буйлага туңган деген сөз бар экен. Даки менен зымпыйтып таң улады. Даки деген эмне? Төрт туягын алмак салмак солбуп. Солбуп деген сөздү көп адамдар колдоно бербейт. Уктаганча аябай коңултуктоочу дейт. Коңултуктуу деген эмне? Бул сиздерге тапшырма. Өз алдыңызча окуп, Юдайкиндин сөздүгүн карап болсо дагы маанини ачып бериңиздер деп өтүнөт элем. Борук жана ирик болот дейт. Бул козулардын өсүү этабы да. А дегенде борук, андан кийин ирик болот дейт. Эрте туулган дондостор да бар дейт. Дондош деген эмне? Бул ушу кичинекей козуларды сүрөттөп аткан жеринде бар. Кебе козу дейт. Кебе деген эмне экенин көп адамдар түшүнө бербейт. Кичинекей чабырлардын астын тосуп. Чабыр деген эмне? Челип сүзөт, жаны сүзөт. Сүзгөндүн да түрлөрү бар экен. Жаны сүзөт дегенди мен деле биринчи жолу угушум. Козунун башындагы дүңгүлү бор кемик морт болчу. Ошол быш элек кам болчу, сынып калганын себеби ошо болду деген жерин түшүндүргөндөгү колдонулган сөздөр. Жыбыттардын ички бооруна дейт. Жыбыт деген эмне? Кокту деген эмне? Колот деген эмне? Жаш балдарга муну үйрөтүш керек. Тилди үйрөнгөн сайын элди да үйрөнөт. Биринчи кар баскан мукур шыйрак жандыктар дейт. Мукур шыйрак деген эмне? Жүндөрү дүгдөйө борукка айланган учур. Жүндөрү дүгдөйө борукка айланган учур. Бул дагы жаңы сөз. Талмоорсуп жатат. Бул баягы бир керилип, талыкшып, чарчап жатат деген мааниде айтылса керек. Анан кабыккан денеси жайылып дейт. Маңгыл чекесин кашкайтып. Маңгыл деген эмне? Дуудар башын экчей отурду дейт. Карасаңыз, дуудар баш деген сөздү мен деле биринчи жолу угушум. Козуңа адыраны менен жеткирип берем. Адыраны деген сөздү деле биринчи жолу угушум. Кырылган дандагай баш. Ошо баланын чачын кырып койгондо дандагай баш деп туруп. Анан шимүүр чөп деген жери бар экен. Ушунун өзү эле айтып турат, биздин кыргыздын жазуучуларынын сөз байлыгы канчалык кенен болгону. Анткени булар атанын сөзүн уккан, дөңсөдө отуруп алып чоң аталардын насаатын, осуяттарын угушкан, ошон үчүн сөзгө каныккан. Азыр өзүбүздүн сөздөрдү толук билбей, кыска ойду айтышында көптөгөн башка тилдерди аралаштырып жүрүп атабыз. Ошон үчүн бул китепти окуш керек. Мен мурда ойлойт элем, балдар китебин окуган деңгээлден өттүм, жомок окуган деңгээлден өттүм. Көрсө ал туура эмес экен. Жомокту түшүнө турган кезекке эми жетиптирмин. Кудай колдосун. Окуңуздар, бар бололу, бир бололу.